күлсөңөр, сулуу соңар гүлсөңөр, жаңырганын тыңшайлы жаннаттагы күлкүңөр. Акмарал Эркинбек кызы, Нурайым Акылбекова кол чаап коңуздар, карындаштарыбызга. Акмарал кел. Гүл алып кой. Жаман көңгөн жан мағап кеткен екен деп кетпедім. Жақсы отырасыздарбы? Şu kol çapқан келе сүйініп қалабыз да өнер постор. Кеді ойлап қалам да Омар шыққанда көрдіңіздер бі қандай? Кече аябай елдер Омар десем қыздардың бары уу деп қиқырды. Ая тосып алдар, ошондан улам ойлайым да ақын болуп эле эстрада ырыс болуп алганда ошону кыйкырмак экен. Кейде мени деле чакырат, Жеңишбек Жумакадыр дегенде сахнага чыксам, эки кемпир бир абышка кол чаап аткан болот да. Рахмат. Анткени ал үчөө жанагы эки апа, бир ата көп жашаған қариялар ар нечесин баасын билет да. Атеги жаштар кыйкыра берет жерлечи. Кубат умура сурадыбы мен жокто. Умура бере бергиде ал эмне экен. Мейлем ал бүгүн да Кудай Таала мен дагы сурайын деп аттым эле жинде дейп. Той болгон эме экен дейт го. Şu ziyaret gelecek kaçan bol olsun Peygamberimizin hurmatına umura koyup жүрөт. Allah razı olsun bir kol çap koyuңуздар, başka döme örçüge. Musulmanlar daima aldıda жүрүшүбүз керек негизи. Азыркы кылымда мындан ылдый тарыхта мусулмандардын кадыр баркы түшпөптүр. Biz жогору жака бийиктеш үчүн Алла Таала буйргандай окушубуз керек экен, илим билим алышыбыз керек, алдыга озушубуз керек. Ошондуктан баарыбыз окуйлу. Биринчи аяттагы оку деп түшкөн. Урматтуу бир туугандар, күнүгө 100 бет китеп окугандар кол көтөрүңүздөрчү. Ол жөө ажыке жарабайт сизге. Макул эми 50 бет китеп окугандар барбы? Аз экен. 30 бет окугандарчы.
Tekşербегенден ким билет деп көтөрө бересиңер да туурабы? Бирок күнүгө 100 бет китеп окуңуздар. Такыр болбой калды дегенде 50 бет окуңуздар. 50 бетке күчүңүздөр жетпесе 20 бет, 20 бетке күчүңүздөр жетпесе bir baraka güçünüzler жетпесе bir süylem okumuzdar. Eğer ağada güçünüzler жетпесе kitepti kucақтап жыттаңыздар. Бұл дос, сатылбаған, сатпаған дос kitep болот. Егер аны да кыла албасаңыздар, жүрөгүм барыбы же жокпу деп дарыгерге барыңыздар сөзсүз. Кече чыкты, казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса колдонуп калайын. Geçe menin kitabım çıktı, biz süygen asıl zat degen. Paygambarımızın ömür bayanı jönünde yaşlarga arnalgan abdan sonun bunu baldarga okup beriңиздер, özüңүздөр okuңуздар, paygambarды тааныңыздар. Бұл Кыргызстан din башкармаларынан улуксат алынган, кабакты бүркөп эле коңуздар. Сонун китеп. Каякта десеңиздер, бүткөндө фаеге чыксаңыздар, сатылып атат. Мынча болду айтып калайын, Мына o жерде ой китеп. Жакшылап карасаңыздар, той китеп. Ичинде бардык жакшылыкка каалоо тилекте ыры менен жасалган. Тайеке, тайенем, бөлөм, эжем, абысыным, жесинем, айтор бүт барына бар. Мусулман деген чечен болуш керек, сөздүн мыктысын сүйлөш керек, батаны туура бериш керек. Ушул китептен үйрөнөсүздөр. Бул китеп дагы фаеде сатылып атат. Иман кечесинин аягында барып, алып китеп окуңуздар. Шылтоо кылбаңыздар. Эки кыргыз сүйлөшүп атат дейт. Москвага барсам, орустар метрода дагы китеп окуйт экен десе, экинчи кыргыз айтат дейт. Бизде метро болгондо бизде да окумакпыз деп. Шылтоо кылбаңыздар. Анда азыр жүрөктү элжиреткен жагымдуу сөзгө кезекти берейин деп турам. Ал сиздерге баарыңыздарга таанымал, айткым келбейт башканы, лакап аты Ташкары, мурдагы муфти, азыркы аалымдар кеңешинин төрагасы, кол чабуулар менен Замир Кары Ракиев. Кол чабып турабыз, келиңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Jaratkan Allah Teala'ga çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlar ustaytkandan keyin. Hurmatlı bir toğandar, şul jerde atalarыбыз, enelerimiz, ağa eje, ene karındaşlarыбыз oturat. Bugün bu жерге эмне үчүн келдик десек, ошо пайгамбарыбызды урматтагандар, жүрөгүндө иманы барлар, ошол жерге азыр адамдарды чакырганда адамдар тойдон да тажаган, башкадан да тажаган, ушундай учурларда жашап атабыз. Бирок ушул жерге пайгамбарыбызды сыйлайм деп, пайгамбарыбыз тууралуу угам, ушул жерге келип, дагы бир иманымды күчөтөм деген жүрөгүндө иманы бар инсандар, ошо имандары тартып ушул жерлерде отурат. Урматтуу бир туугандар, дүнүйө деген кыска экен, адам деген алданат экен. Илгери bir ушундай улуу зат канчалаган китептерди жазып, адамдарга ушундай насихаттарын кылып, дайыма өмүрүн Алла Тааланын динине чакыруу менен өткөрөт экен. Адамдардын бардыгы ошонун кылган ишине таң калып, адатта бардыгыбыз билебиз, элибизде бир ушундай бир адамды таң калтырган киши чыга турган болсо, анын өмүр баянына адамдар таң калып калат. Анын басканына кандай жашайт, мунун атасы ким экен, апасы ким экен деп адамдардын бардыгынын суктануусу ошо кишиге болот. Ошо айтылган кишиге да ошондой суктануулар болуп, журналисттер келип ошентип сураган экен. Ушундай адамсыз өмүрүңүз ушинтип өтүп келатат. 60-70 жыл өмүр көрдүңүз. Бир да жолу сизди башка сөз сүйлөгөнүңүздү көрбөдүк. Отурган турган жерде Кудайды эстетесиз, отурган турган жерде пайгамбарды эстетесиз. Баскан турганыңыз пайгамбардын жашоосу. Эми ушул дүнүйөдө дагы бир жолу адамзатты карап туруп, эмне дейер элеңиз деген учурда
ушентип карап айткан экен, адамдар дагы алданып атат дейт элем деген экен. Ушу адамзат жөнүндө аңгеме жазсаң, адамдар алданып атат деп жазат элем дептир. Урматтуу бир туугандар, бул эмне дегендик десе, бардыгыбыз дүниөнүн жалтырак жултурагы нафс экен. Бардыгыбыздын Кудай Таала ушундай жараткан экен. İnsanбызбы, дүниөнү ушундай чегинен чыгара сүйөт экенбиз. Ыр күлкүнү ошондой сүйөт экенбиз, көңүл ачууну ошондой сүйөт экенбиз. Дүниөнүн Алла Таала ушу жаратып койгон сыноолору бар экен. Сыноолордон ким кандай өтөт, Алланын тагдырында нерсе. Бирок Алла Субханала Таала бул дүниөгө инсан баласын жаратып, сен бейиштик болосуң, сен тозоктук болосуң эмес, бардыгыбыздын ушу эки жайды тандап алууга ар бирибизге ыктыяр берген. Урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушу дүниөдө канча адам келип кетсе, ошонун баарынын башындагы таажысы болгон. Ушу бизди бейиштин жолун көрсөткөн, бизге ата-энебизден да мээримдүү болгон, бизге эң жакыныбыздан да ырайымдуу болгон, ушундай башыбыздагы улуу зат Алла Субханала Тааланын ушул жерде отуруп туруп, Пайгамбарыбызды эстеген жер, мен Алла Тааланын Пайгамбарыбыздын сөздөрүнө таянып туруп айтам. Ушу тегеректерибизде периштелер ороп турат. Ушул жерде Кудай Тааланын мээрими үстүбүздөн жаап турат. Ушул жерде дуалар кабыл болот. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз дуа кылалы. Бүгүн жөн эле келип көңүл ачып коюу эмес, жөн эле келип бир эки ырдаган кишини же бир сүйлөгөн кишини көрүп коюу эмес. Урматтуу бир туугандар, бул жерге келген учурларда ушундай бир дуа кылалы. Алла Таалам, ушул жерге алып келип атасың, пайгамбарды сыйлап келип атам, Алла Тааланын жолун сыйлап келип атам. Ушул жерде тегерегимде Алла Тааланын периштелери курчап турат. Үстүмөн Алла Тааланын рахматы жаап атат. Дуаларым кабыл болот деп жакшы ниет менен Алла Тааладан дуа кылып отуралы. Ушу сөзүбүздү сүйлөп атып, Алла Тааладан жараткандан ошентип жалынып жалбарып суранарыбыз өмүрүбүздүн аягына чейин Кудай Таала ыймандан ажыратпасын. Ушу ак жолунан ажыратпасын. Ушул дүниөдө абийир менен жашашты Кудайым насип кылсын. Бардыгыбыз бул дүниө бүт нерсе жалган экен. Куруп алган үйүң да жалган. 50 жылдан кийин бардыгыбыз куруп алган үйлөрүбүздү бузуп атабыз. Кийип жүргөн жаңы ушундай мода кийимдерибиз да жалган. Бир жыл кийип аны мусорго ыргытып атабыз. Жеген тамагың да жалган. Бардык нерсе жалган экен. Жалган дүниө деп ошон үчүн айтат. Бирок адамзаттын бардыгы көрө турган бир чындык бар. Ал чындык эмне? Бардыгыбыз өлүм шербетин бир күнү ичет экенбиз. Бир күнү ошону тартат экенбиз. Күллү нафсин заиқатул маут деп Кур'ан-ы Керимде. Ар бир жан эгеси, ар бир кыймылдаган жан бир күнү өлүм даамын татат экенбиз. Урматтуу бир туугандар, ушул дүниөдө абийир менен пайгамбардын жолу менен жашашты Кудайым насип кылсын. Ушул дүниөдөн кетип бардыгыбыз ушу дүниө эшигин жабабыз. Ким кандай жабат? Алла Тааланын тагдырында нерсе. Барыбыз Алла Тааладан үмүт кылалы. Ушу абийир менен жабалы дегенди үмүт кылалы. Эми ушул жерде отурабыз. Пайгамбар жөнүндө сүйлөсө, урматтуу бир туугандар, элибизге Кудайга шүгүр, мындан 20 жыл, 30 жыл мурун адамдар дин дегендин дысын да билбейт эле. Адамдар 20 жыл мурун келгенде дааратты кандай алам, канткенде намаз окуйм деп ошондон, ошо деңгээлден өйдө чыкпайт эле. Азыр адамдардын деңгээли өстү. Бирок деңгээл өскөн сайын, урматтуу бир туугандар, ошон сайын шайтан азгырат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте шайтан адам баласынын каны менен кошо айланат экен. Ошондой шайтандан 24 саат бою 1 мүнөт кан токтосунчу, урматтуу бир тууган, дүниө менен коштошуп кетебиз. Кан токтобогон үчүн жашап турат экенбиз. Ошо менен чогуу айланган шайтан аны менен кутула албай, ошонун жетегине ар кандай адам, ар кандай даражада ошо шайтандын жетегине түшөт экен. Бир туугандар, ушул жерлерге келгенде пайгамбар деп тааныдык. Азыр деңгээлибиз өскөн сайын адамдардын арасында ошончолук текеберлик пайда болуп, илгери ушинтип бир молдо, бир селдеси бар адамды көргөндө адамдар айбыгат эле. Бирок азыр деңгээлибиз өсүп калган учурда шайтан башкача азгырып атат. Текеберлик пайда болду. Бири-бирибизди тоготпогондук пайда болду. Мен билем, мени муну окуп алгам деген нерсе пайда болду. Текеберлик шайтандын эң чоң душмандарынын бир душман экен. Урматтуу бир туугандар, ушул жерлерге келгенде пайгамбарыбыздын канчалаган 100 миңдеген хадистери
kitepтерде жазылды. Бирок адамдардын арасында дайыма колдонулган нерсе эмне? 1-3000 4000 хадис эле ушу адамдарды канчалаган кылымдар тарбиясын, канчалаган кылымдар адеп акылагын тарбиялап келаткан пайгамбарыбыздын 3000 4000 дайыма колдонгон хадистер ушулар экен. Бул дагы бир пайгамбардын пайгамбар экенине далил. Урматтуу бир туугандар, качан пайгамбарыбыз жөнүндө укканда, качан Алла Тааланын бир аятын укканда, качан пайгамбарыбыздын бир сөзүн уккан учурларда бир туугандар мен муну билем деген бул шайтандан нерсе. Ар бирибиз урмат кылып, ар бир айтылганда бир эле хадис 1000 жолу кайталанса, 1000 башка адамга 1000 башка тарбия берет экен. Бул пайгамбардын оозунан чыккан сөз. Андан кийинки акылмандар, генийлер, дүйнөдө падышалар, дүйнөнү омкоруп салам, дүйнөнү таң калтырам деген канчалаган инсандар келген. Бирок алардын сөздөрүнөн 1-2 10га жакын маани чыгат, ошо менен токтойт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мына 14 кылымдан ашык ошо хадистери кайталанган сайын адамга дагы башка тарбия берет экен. Буга ихлас керек. Жүрөгүбүздө пайгамбар айтты дедиби? Пайгамбардын оозунан чыккан сөз делиндиби? Пайгамбардын адеп акылагы делиндиби? Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ошого көңүл буралы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала эч каталык кылдырбай, өзүнүн коргоосу менен коргоп бардыгыбызга үлгү кылып койгон инсан. Алла Таала пайгамбардын жолунан айрыбаган болсун. Эми ушул жерлерге келгенде бир туугандар, бардыгыбыз пайгамбарыбыздын окуяларын угуп, пайгамбарыбыз эмне деген ошондон бир тарбия алып кеткенге аракетибизди кылалы. Ушул жерде жок дегенде мен ушундай тарбиялаймын. Алла Таала ушуну мага жугундуу кылгын. Пайгамбардын хадистерин ушу денеме сиңдиргин. Кудайым адеп акылагым пайгамбардын адеп акылагы болсун деп бардыгыбыз ниет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды азыр адамдарга жаңылык кылып айта албайбыз. Илгери 10 жыл мурун ушундай туулган десе адамдар ошону угат эле. Бардыгыңыздардын маалыматыңыздар бар. Бул угуп информация алып коюшал бир нерсе, урматтуу бир тууган. Аны жашоодо жашаган. Кур'ан-ы Каримде кажерде инналлазина аману деп келсе, кайсы ыймандууларды жүрөгүндө Аллага ишенген, пайгамбарга ишенгендерди мактап Алла Таала инналлазина аману ушундай ыйман келтиргендерди турган болсо, дароо артынан ва амилус салихат алар жакшы амал кылгандар дейт. Бир эле ыйман келтириш менен эмес экен, урматтуу бир туугандар. Ошо Алла Таала буйруган нерселерди, пайгамбарыбыз көрсөткөн нерселерди кылганда анан биздин ыйманыбыз, биздин момундугубуз, биздин мусулмандыгыбыз анан ошондо Алла Тааланын астында бааланат экен. Бардыгыбыз бир туугандар, бул дүйнө ушундай 60-70 жылдык ага да жетпеген, азыр кыямат жакындап адамдар ушунда кокустук өлүмдөр, ушинтип билинип билинбей, илгери бир аалым айткан, өзүңдү күзгүдөн карап, мурунку жаштарыңдагы сүрөттөрүңдү бир чогултуп көрчү. Бети башыңа бырыш кирип атабы? Сен бетиме эле бырыш кирип атат деп ойлобо. Сенин ичиңде көрүнбөй аткан өпкөңө канча бырыш кирип атат, бооруң канча бырышып атат, жүрөгүңө канча бырыш кирди, ошону да бир ойлончу дейт. Бир туугандар, бул жерлерге келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир когон бир жерге чогулган болсо, ошо жерде Алла Тааланын аяттарын окуган болсо, Алла Тааланын буйруктарын бөлүшүп, Алланын мыйзамдары ушундай экен деп отурган болсо, Алла Тааланын рахматы ошо жерде болот. Алла Тааланын периштелери ошол жерди курчап алат. Алла Таала ошол жердегилер менен сыймыктанат дейт. Бир туугандар, биз Алла сыймыктана турган жерлерде отурабыз. Бул жерде биздин энелерибиздей болгон 70-ге 80-ге чыккан энелерибиз отурат, аталарыбыз отурат. Ошолордун бул жерде периштедей болгон күнөөсү жок балдар, наристелер ары бери чуркап жүрөт. Бардыгыбыз дуа кылып Алла Тааладан жакшы ниет менен отуралы. Пайгамбарыбыз бул дүйнөдө жашады. Пайгамбарыбыз бир жолу ажылык кылган, коштошуу ажылыгы деп. Ошентип туруп Меккеден Минаны көздөй, бул жерде бардыгыбыз умрага барып атабыз, ажыларга барып атабыз. Азыр Мекке да бизге жаңылык эмес. Бардыгыбыз Мекке десе 12-чи микрорайон кандай, 10-чу микрорайон кандай десе так ошондой эле элестетип калдык. Меккеден Минаны көздөй жөнөгөндө артынан 5-тен 10-дон 100дөн 1000ден болуп отуруп 100 000 деген сахаба ээчип чыккан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Арафатта туруп, ошол жерде элге акыркы хутбасын кылып, коштошуу хутбасын кылып, силерге ушул жерде намаз оку деп айттымбы? Айттың. Зекет бер дедимби? Бердиң деп. Аллахумма шахад, Аллахым күбө бол деп адамдарга айткан сөзүнө Алла Тааланы күбөлүккө
ошол жерде өткөн. Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бүгүнкү күнүңөр кандай күн, бул айыңар кандай ай, бул турган жериңер кандай жер дегенде сахабалар бүгүнкү күнүбүз Арафат күнү, турганыбыз Зулхижжа, ушунда улуу айда турабыз. Туруп турган жерибиз ушу ыйык жер болгон Арафатта турабыз дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ар бир адамдын каны дагы ушундай ыйык болот. Бирөөнүн канын төгүш ушундай арам болот. Ар бир адамдын, ар бир мусулмандын мал дүнүйөсү дагы ошондой ыйык, ошондой улуу болот. Анын мал дүнүйөсүн тартып алуу, мал дүнүйөсүн урдап алуу дагы ошондой арам болот. Ар бир адамдын намысы дагы ошондой улук болот, ошондой ыйык болот. Бирөөнүн намысын төгүп, абийирин чачып, артынан ушак айтып, артынан чагымчылдык кылып, адамдардын намысын төккөн дагы бул ушу сыяктуу арам болот деген. Урматтуу бир туугандар, азыркы күнүбүздө бардыгыбыздын түшкөн нерсебиз, Кудай сактасын, киши өлтүрбөшүбүз мүмкүн экен. Дагы бир башка чоң күнөөлөрдү кылбашыбыз мүмкүн экен. Бирок мусулмандардын бардык адамзаттын түшүп калган бир орток күнөөсү бар. Эмне деген күнөө? Ал ошондой адамдардын абийирин төгүү, адамдардын артынан сөз сүйлөө, адамдарды кичикии көрсөтүп, адамды ушу бири-бирине чагымчылдык кылам деген күнөөлөргө адамдар жалпы түшөт экен. Урматтуу бир туугандар, ушул жерлерде туруп атабыз. Пайгамбарыбызды тааныйбыз деп келип атабызбы? Өзүбүз ичибизден ниет кылалычы. Иннамал аъмалу бинният деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бардык иш ниетке жараша болот дейт. Бардык иш ниетке жараша болот деп анча-мынча арабча үйрөнүп, бир 100-200 сөз үйрөнүп алып, ушуну арабчадан түшүнүп калдык деп биз студент кезде ушуга сүйүнөт элек. Бирок ал студент кезде китептен окуп койгон менен түшүнбөйт экен. Муну жашоо түшүндүрөт экен, урматтуу бир тууган. Иннамал аъмалу бинният. Бардык иш ниетке жараша болот дегенди мына азыр түшүнүп атам, 5 жылдан кийин дагы жакшыраак түшүнүшүм мүмкүн. Анткени жашоо адамдардагы ушу жашоонун практикасы түшүндүрөт экен. Бардык иш ниетке жараша болот. Бардыгыбыз эмне ниет кыла турган болсок, Алла Тааланын казынасы кең экен. Алла Тааланын мээрими чексиз экен. Алла Тааланын берешендигине адам кысканасың. Азыр 8 миллиард адам бар. Дүнүйө менин ырыскымды 8 миллиард адам кысканса да Алла Таала мага бөлүп койгон нерсени берет экен. Мен эгер жакшы ниет кыла турган болсом, 8 миллиард адам келип туруп ошону тосом десе да Алла Таала каяктан болсо дагы берет экен. Көрдүңүздөр. Бизди ажал кандай эчейт, урматтуу бир тууган. Ажал жолубуздан тосуп убакыт. Иннал маута фа иннаху мулакикум. Ажал силерди артыңардан эчибейт. Ажал силерди жолуңардан тосуп алат, астыңардан тосуп алат дейт. Ошо сыяктуу ырыскы ажалдан дагы силерге бетер жабышат деген. Бизге насип болгон нерсе ал ажалдан дагы бетерирээк бизге жабышат экен. Урматтуу бир туугандар, болбогон жалтырак жултыракты, болбогон ачык акча тыйынды ушуну кысканышып бир туугандан ажырап атат. Ата-энени какшатып туруп таштап коюп атат. Бул жерде энелерибиз отурат бир туугандар. Ушунча пайгамбарды тааныдык деп атабыз. Ушунча динге жакын болдук деп атабыз. Бирок бул карылар үйүнө барып көргүлө. 300төн 400төн ошонун 95% эмне? 95% мусулмандар алып барып таштап атат. Ошо биздин кыргыздын энелери ошол жерде ыйлап турат. Бир жолу муфтиятта туруп биз ушундай памперстерди алып Абая көчөсүнө бардык. Бир туугандар, ошол жерде турганда 300төн ашык ушундай энелерибиз баса албаган. Анан 8 март беле бир майрам чыгарып туруп орус апаларды ырдатып атса ошол жерде отура албадым. Ошолордун ырын ыгып отура албайсыз. 80-деги, 70-деги апалар ушинтип ырдап баштаганда сыртка чыгып, эже директор эже менен сүйлөшүп, кандай түшүп калып атат десем, ушул жерде айтып атышат бир туугандар, карасаңыздар, ушул жерде кээ бирөөнүн дейт 30-40%-нин 5-тен 6-дан эркек балдары бар. Ошолордун арасында канча проценти байлар. Ушу балдары бир жума, 2 жумада акыркы моделдеги машиналерди алып келип, 1-2 пакет берип кетет. Багы пакетти кучактап алып ошо баласы кетип, карааны үзүлгөндөн да 1 саат телмирип турат дейт. Ошондой энелер менен сүйлөшкөнүмдө ушундай болду. Ушу балам эле, баламдын колуна түштүм, келиндериме батпай калдым. Эң аягы өзүм балам ошо жака барайын десем, балам да ошону каалап тургандай. Үй бүлөсүндө 2-3төн баласы бар, балдары жетим калышын каалабайт.
ошентип туруп алып келип койду деген армандарды бул жерден канча бир процентин уктум дейт. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызда эне бар. Пайгамбарды да эне төрөгөн, падышаны да эне төрөйт. Урматтуу бир тууган, бул дүйнөдө аалымды да эне төрөйт. Көчөдөгү бир сел саякты да эне төрөйт. Эне деген ыйыктык жүрөгүбүздөн чыкпашы керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 4 сөз менен, карасаңыздар, 4 сөз менен эненин ордуну ушундай деген экен. Ал жаннату тахта aqdamil ummahat. Ушу 4 сөздү аалымдар айтат. Ушу Мухаммед пайгамбар ушу 4 сөз менен эненин ким экенин айткан экен. Жаннат бейиш энелердин таманынын астында деген сөз менен. Калган эне жөнүндө сүйлөгөн акындар, эне жөнүндө сүйлөгөн жазуучулар, эне жөнүндө сүйлөгөн дүйнөнү дүңгүрөткөн падышалардын бардыгы ошо пайгамбардын 4 сөзүнүн рамкасынан чыга элек дейт. Эне жөнүндө андан ашык киши айта элек. Урматтуу бир тууган, ошентип пайгамбардын дагы бир пайгамбар экенине ар бир хадиси далил. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сөздөрүнүн акыры өмүрү менен коштошуп атканда, дүнүйө менен коштошуп бардыгына Алланын астында отчетун берип атканда, силердин мусулмандын үстүндө анын каны арам деген, бири-бириңердин каныңарды төкпөгүлө, малы арам, малыңарды алдап жебегиле, абийириңер намысыңар арам деген. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз бири-бирибиздин намысыбызга кирбейли. Жана мен башында айттык, ар бирибиз жакшы ниет кылалы. Кудайым бирөөнүн намысына кирбеймин. Алла Таалам бирөөнүн дүнүйөсүнө көз ирмебеймин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылып Алла Таала: "Ла тамудданна айнайка ила ма маттана бих." О пайгамбар, сен биз нимат кылып бирөөгө берип койгон дүнүйөгө эч кимдигине көзүңдү тикпе дейт. Пайгамбарыбызга айткан нерсе, бардыгыбызга айткан нерсе. Азыр проблема эмнеден болуп атат? Бир туугандар бири-бирибизден кыскангандан болуп атат. Абысын-абысындан кысканат, бир туугандан кысканат, достон кысканат. Адамдар азыркы кезде Кудайга шүгүр 20 жыл 30 жыл мурун кайрымдуулук деп о кийимдерди алып барып чечип берсең, ошону алат эле. Азыр аны алган киши калбай калды бир тууган. Карасаңыз, эски кийимди алып барсаң, жок акча бер деп отурушат. Адамдардыкы ушундай жетишкен заман болуп кетти. Адамдар үйүнө тамак ичпей, көчөдө 1000 деген ресторандар бирөө бошобой атат. Той берем десе 6 ай мурун очередке туруп атат. Бул эмне токчулуктун белгиси эмеспи? Ушул учурларда бир туугандар, азыр ок атылып кетпесе экен, жанымда отурган бир тууганым өлүп калбаса экен, бомба жарылып апамдын башына тийбесе экен деген мамлекеттер толуп атат. Үйүндө тынч жашай албаган. Кээ бир мамлекеттерде ушу таза бир стакан таза суу болсо деген жашоону жашап аткандар бар. Бир туугандар, бардыгына шүгүр келтирели. Бул дүйнөдө ар бир нерсе, үйүңө байлык коюп койсоң, камераларды коесуң, үйүңө кароолчу коесуң, бир иш кана кылсаң, ал жерге кароолчу кыласың. Бирок Алла Тааланын ниматтарын биз санай албайт экенбиз. Кур'ан-ы Каримде Алла Таала силер мен берген ниматтарды санап отурсаңар, санагына жетпейсиңер дейт. Урматтуу бир туугандар, ошо ниматтарды сакташ үчүн анын охранник эмне, анын кароолчусу эмне десе, ниматтын кароолчусу бул шүгүр кылуу дейт. Урматтуу бир тууган, жүрөктөн ыраазы болуу. Кудайым ден соолук берип атасың, 2 бутум бар экен, ушул жерге келип атам деп. Азыр ушундай нерселерди көрүп атабыз. 20-25 жашар балдар, Кудай сактасын, коляскада отуруп ушу жерге келе албаган бар. Түртүп баягында бир 50 жашар, ушундай учурунда, ушундай күчтүү байке, ушундай коляскада отурган абалга түшүп калган. Барып кичине намаз окуңуз байке, бир аз чыгып кирип басалат. Жума намазга барып туруңуз десем, ошондо ыйлап жиберди. Жаш кезимде эч кимди укчу эмес элем. Ар бир адамды ушинтип коркутуп жашадым элем. Бирок Алла Таала ушундай сыноо алып келип койду. Авариядан кийин баса албайм, же балдарым сөз укпайт, тилим кыска ушул жерде отуруп, мен жума намазга өзүм басып бара албайм да деп ыйлайт. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбызга андай нерсе жокпу? Бул басып жүргөн 2 бутубуздун амандыгы, ушунун ниматын, ушунун шүкүрүн биле албай атабыз. 2 бутубуздун амандыгы көчөдөгү 1000 Lexus'tan өйдө турат. Урматтуу бир тууган, жанагы 100 000, 200 000 долларлык көчөдөгү 1000 машинени тизип койсоң, 2 бутуң жок болсо ошонун таттуулугу болбойт. Бардыгыбыз ошон үчүн бир туугандарыбыз, ар бирибиз ошо Кудай берген нимат, ден соолук, тынчтык, ары бери жакта
бардық нәрсе ойдағыдай болуп атабы, ошого шүгүр келтирели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Арафаттан кайтып келип Минага келген. Минага келип туруп, кайра сахабалардан ушул жер кандай жер, бүгүнкү күн кандай күн, бул кайсы ай дегенде, бул жер Мина деген жер, бул жер ушул ыйык жер, бул күн Курбан айт күнү, бул жерде Минада турабыз. Бул ай болсо ошо Зулхиджа айында турабыз дегенде пайгамбарыбыз жанагы сөзүн дагы кайталаган. Ар бир мусулмандын үстүндө бир мусулмандын каны арам болот, анын намысы арам болот, анын мал дүнүйөсү арам болот дейт. Бардыгыбыз Кудайдан тилейли. Алла Таала менин арпанын данынчалык дагы бир арам нерсени ашказаныма таштатпа дейт. Урматтуу бир туугандар, 80ге чыккан бир алым ошентип шакирттерине мен билип туруп арпанын данынчалык арам нерсени билип акылым жетип туруп ашказаныма таштабадым. Билбей таштабасам Алла Таала кечирсин дейт. Мен таштаган жокмун деп ушинтип ишенич менен айтып кайрылып отурат. Бир туугандар, бардыгыбыз бул дүнүйөдө арам жесе, ал арам нерсе бир жерден тешет деген. Алла Таала жазалашта шашпайт экен. 5 жыл өткөрөт экен, 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл өткөрүп, анан жазаң келип калбасын. Бардыгыбыз дүнүйөнүн жазасынан бардыгыбыз коркобуз. Азыр ахиретте сага барганда көрөм деп коет экен, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз бул дүнүйөдө жаза алгандан да, ахиреттин каарына калгандан ар бирибиз корколу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Минаны бүтүрүп, келип Каабаны кучактап туруп сахабаларга: "Я асхаби, менин сахабаларым, силер кыямат күнү менин жүзүмдү карартпагыла" деген. Менин жүзүмдү карартпагыла, арам нерселерди кылып, келип туруп тозоку болуп, Алланын каргышына ылайык болуп менин жүзүмдү карартпагыла дейт. Анан Мадинага келип ооруп калат акыркы күндөрү. Акыркы күндөрү ооруп калып, бир күнү мени Ухуд калпаргылачы. Пайгамбарыбыз өмүрүнүн акырында бардык өмүрүн сыдырып, ушинтип элестетип, бардыгын эстеп, Меккеде аны ушу Меккеден чыгарып койгондорду эстеп, аны ыза калгандарды эстеп, бардыгын ушу мусулмандар топтолгонун эстеп, ошентип эстеп отуруп Ухуд окуясын эстеп, Ухуддагы шейиттерге алпаргылачы деп, шейиттерге барганда ошентип мен бир туугандарымды сагындым деген. Ошондо жанында сахабалар туруп: "Эй Алланын пайгамбары, биз сенин бир туугандарың эмеспизби? Жо, силер менин досторумсуңар, менин сахабаларымсыңар, менин бир туугандарым кийин келишет, мени көрбөй туруп мага ыйман келтиришет" деген. Биздерге окшогон, силерге окшогон ыймандууларга ишарат кылган. Барып, андан кийин Бакый көрүстөнүн зыярат кылып үйүнө келип ооруп калат. Ооруп калган учурларда, урматтуу бир туугандар, ошондо минтип терезесинен караса адамдар намаз окуп атат. Адамдар ыйлап атканда Айша энебизден: "Ey Айша, эмне болуп атышат? Я Расулаллах, сага капа болуп, кыжаалат болуп ыйлап атышат" дегенде мени мечитке көтөрүп баргылачы. Мечитке барып, дармансыз эптеп минбарга чыгып туруп: "Эй адамдар, мени карагыла, бул дүнүйөдө мен мына астыңарда турам. Бирөөнүн мал дүнүйөсүнө тийген болсом, мына мен мал дүнүйөм менден алгыла. Бирөөнүн абийирин ачкан болсо, абийирим мына астыңарда турат. Бирөөнгө зыян келтирген болсом, денем астыңарда турат" дегенде, Уккаша радыйаллаху анху пайгамбарыбыздын сахабасы ордунан туруп: "Я Расулаллах, бир жолу сен менин денемди ооруткан элең, мен ошондон өч алышым керек" дегенде, пайгамбарыбыз ушинтип кийимин көтөргөндө сахабалар ош жерде Уккаша эмне акылынан ажырадыбы деп ушундай таң калып калганда, барып пайгамбарыбыздын курсактарынан өпкөлөп аткан эле, сүйүүсүн ошентип билгизип аткан эле. Урматтуу бир туугандар, андан кайтып келип, акыркы учурларында караганда, адамдар намаз окуп атканда пайгамбарыбыз карап жылмайып калган. Жылмайганда Айша энебиз сүйүп: "Я Расулаллах, сүйүнүп, эмне болдуңуз, жылмайып калдыңыз" дегенде, адамдар намаз окуп атат деген. Акыркы сөздөрү, урматтуу бир туугандар, акыркы сөзү: "Ас-сола, намаз окугула, намазыңарга бекем болгула" деп дүнүйө менен коштошкон. Урматтуу бир туугандар, ушул жерде пайгамбар деп келип атабызбы? Эгер чын жүрөгүбүздөн келбасак, намаздарыбызга бекем бололу. Пайгамбар деп келсек, бирөөнүн канынан, бирөөнүн абийирин төккөндөн корколу, бирөөнүн мал дүнүйөсүн арамдан жегенден корколу, арпанын данынчалык дагы бир арам рызкыны кашкасаныбызга салгандан корколу. Ырыскыдан коркпойлу, урматтуу. Ырыскы жазылган, Алла Таала ырыскы биз өлүм бизге
Kандай жақын екенін білебіз, барыбыз өлүшүбүз. Бирок өлүшүңөн дагы, ажалдан дагы бетер сага жабышаарын унутпайлы. Келип туруп ушул жерлерде дуа кылып, Алла Тааланын дини менен бололу дейли. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Eğer menin zikrimen, menin Kur'an'ıman, menin dinimen dimdegim cüz burup, tekebberlik kılıp, oşondan alыс жашай турган болсо, мен ага кыжаалат болгон жашоо берем дейт. Сыгылган жашоо берем. Дайыма кыжаалатчылык жашоо берем. Ушул жашоомдо көп көрдүм бир туугандар. Бир тыйыны жок акчаларды көрдүм. Бүгүнкү тамагы бар, эртеңки тамагы проблема болгон адамдарды, бирок ыйманы ушундай бекемдерди. Эч бир жашоодо кыжаалат болбогон адамдарды көрдүм. Кээ бир 5 миллион, 10 миллион деген доллары бар адамдарды көрдүм. Дайыма кыжаалатчылык менен жашаган. Бул дүйнөдө акча тыйын, дүйнө көчөдөгү жалтырак жултурак машина, эки этаж үйлөр ал сенин жүрөгүңдү тынчытпайт, урматтуу бир тууган. Жүрөктү эмне тынчытат? Жүрөктү Алланын зикри тынчытат, Алланын дини тынчытат, пайгамбардын сүннөтү тынчытат, бекем ыйман тынчытат. Эгер менин динимен жүз бура турган болсоңор, силерге кыжаалат жашоо берем. Кыямат күнү силерди көзүңөр көрбөй турган кылып, сокур кылып тирилтем дейт. Ва нахшуруhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Oşonda tirilip turup, Kudayım men dünyada görçelem emne üçün sokur bolup kaldım degende, senin astına menin ayattарым bardı, sağa eskertүүлөр bardı, birok menin dinimdi, menin jolumdu unuttun. Sen dünyada kanday unutkan bolsoň, bul dünyada tak oşondoy unutulasың деген жооп болот деген. Урматтуу бир туугандарыбыз, bul dünyada adamça жашашты Алла Таалам насип кылсын. Бардыңыздардын рызкыларыңызга, өмүрлөрүңөргө береке берсин. Бүгүнкү кечени уюштуруп аткан артта боундай кечелерди оңойлук менен уюштурбайт. Ушуга демерчү болгон, ушуга чуркаган бардыгынан Алла Таалам разы болсун. Ушу мажлисибизди, ушу отурушубузду Кудайым бекерге чыгарбасын. Ушу отуруштун урматы менен Алла Таала бекем ыйман берсин. Кудайым бардыбызга тынччылык, мекенибизге тынччылык, аманчылык берсин. Алла Таалам биз көтөрө албаган сыноолор менен сынабасын. Кудайым өмүрүбүздүн аягына чейин 6 саныбыздан ажыратпай, ушул дүйнөдө абир менен жашап, абир менен дүйнөнүн эшигин жабышты ар бирибизге насип кылсын. Рахматика я архамар. Забир кары, ракип. Кол чабуулар, Алла разы болсун. Süydüm seni, süyü göbek uvadam. Görbey seni görgönümdöy kuvanam. Tangda gelsen nurga bölöp düğünönü. Gün uyalıp çıkpay turmak uyadan. O süygönüm, o aşığım paygambar. Sen bar üçün akirette mayram var. Birok menin barar jerim tavışmak. Bir kolsunçu can düğünömdö harman var. Barыбыздын арманыбызды Алла Таала угуп, пайгамбардын шафаатын насип кылсын. Карекебиз айтып атат, ата-энени сыйлаш керек, ата-энени биринчи орунга коюш керек дейт. Бирок сүйүүсүн биринчи орунга койгондор бар экен. Мен айтып коеюн, жигит менен кыз сүйлөшүп жүрчү экен, бир күнү үйлөнөлү дегенде кыз айтат экен, эгер мени ала турган болсоң, тетиги тоонун үстүндө бир гүл бар, ошол гүлдү алып келип берсең, мен сага турмушка чыгам дейт экен. Жигит урган бойдон барса, гүлдү алайын десе, гүлдүн жанында кат барак бар экен дейт. Баракта жазылуу экен дейт. Эгер гүлдү үссөң, ата-энең өлөт, гүлдү үспөсөң, кыздан айрыласың деген. Жигит ойлонбой туруп, гүлдү үзүп, кызга алып келип берип, сүйүүсүн далилдеген экен. Көрсө, ал томолой жетим бала экен. Жаман көзү көрмөн карай баштадыңар, ыры дагы сонун, өзү дагы сонун. Басканы да ыр, жатканы да ыр, жазганы да ыр. Кыргыз элине таанымал, нечен деген ырлары дүйнөгө жаңырып, Кыргызды таанытып аткан мыкты азыркынын, алыкулу азыркынын
турары азыркынын эң мыкты акынын алдыңыздарга чыгарам. Себеби биз дайыма союз мезгилиндеги акындар кандай болду экен, ыймары жок өтүп кетти го деп кейичүбүз. Бирок мен мындай жакшылап карап байкадым. Союз мезгилиндеги Мидин, Алыкул аталарыбыз деле билдирбей орозо кармап намаз окуучу окшойт деген жакшы күмөнүм бар. Мен далил катары айтайын. Алыкул Осмоновдун мисалы ыры бар. Мен суу ичпейм таңдай катып турганда, мен нан жебейм алдан тайып курганда, берчи мага не? Ифтар деп айта албайт деп музыкада болгондо. Ошондой жакшы нерсени күмөн кылалы. Ошолордун жолун жолдогон айтылуу кол чабуулар менен Акбар Кубанычбековду алдыңыздарга чакырам. Assalamu alaikum. Кушуа кутман кечиңиздер менен устаздардын сөзүнөн кийин поэзия мүнөттөрүн жаңырталы. Бүгүн барыбыз тирилели, ойгонолу, жүрөктөргө бир жагымдуу маанай тартуулайлы деп келдик. Анда тирилүү деген ырымды окуп берүүнү уруксат этиңиздер. Жүрсө болду, куу кекиртек майланып. Көздөр тойбойт берсең дагы айдалып. Адамдыкты көмүп салып жүрөбүз тирүүлөрдүн өлүгүнө айланып. Чыга албай чыр дүйнөнүн ичинен. Напсиң сүйлөп кайтпай келет күчүнөн. Жалганга да чындыкка да баары бир көбөйүүдө өлгөн жандар ичинен. Кыйкым издеп катасын таап башканын, жашап жүргөн аркасында масканын. Өзүм бузуп, өзгөнү да куруткан өлүк коомдон өзүңдү өзүң сактаган. Таппачудай курсак үчүн жартынан, топ тыйындын тоголондук артынан. Жалган наамга саткан арын, абийирин, жийиркен үчтү атактуулар тантыган. Эске салып, опулдаган болушту, костюм кийип, катуу салып, добушту. Акылмандар кеп салышкан ордого, акыл айткан акылсыздар толушту. Көргөн сайын каңырыгым түтөмөй, кеп түшүнбөйт айтсаң кыйыр тикелей. Кошом атчы толуп барат көп жүздү, кирип алган жан дүйнөңө митедей. Өзүнү күн бербейт какшап өлсө да, таштай каткан бүт чындыкты көрсө да, акыретти жомок деген көбөйдү, сабак албай бирин бири көмсө да. Жан дүйнөнү баратабыз жаралап, жашообузду бүтүн койдук паралап. 6 саны аман туруп кайырчы, толуп барат айыл шаарды аралап. Жылтыр жултур калбайт жерди байралып, жалп өчөбүз мокоп, курчуп, кайралып. Асыл жандар арабыздан кетүүдө, өлгөндөрдүн тирүүсүнө айланып. Тирүүлүктө келбейт сенден түңүлгүм. Ырым жетсе, сен тирүүсүң сүйүнгүн. Аз өмүрдө абийириңди, намысыңды, жүрөгүңдү өлтүрбөй адам болгон. Бүгүн азыр тирилген. Беш күндүк өмүрдө ар бир жандын башына ар кандай сыноо келет. Бирок жалпыбызга тийиштүү сыноолор бар. Кийинки чыгарманын аты сыноо деп аталат. Мен дегендер чаң будуңда калышкан. Билесиздерби? Мезгил күлүк баарын жеңген жарыштан. Кимдин кандай экендиги билинет укуругун салса сыноо алыстан. Өмүр кербен, өткүчөктү уланак. Тагдырлардан келди мындай тыянак. Аял ооруп жаткан кезде төшөктө күйөө кандай экендиги сыналат. Ал сүйүнсө, ашып, ташып, сүйүнөт. Барга жокко жашап келген күчүрөп, итке минип калган кезде күйөөсү аял кандай экендиги билинет. Адам күчтүү, дене бойдо сын бар да, жаштык калат жалындаган жылдарда.
балагандай экендиги билинет. Ата эне алдан тайып турганда, бир карында, бир уяда жатышкан, бир эненин балдай сүтүн татышкан, бир туугандын анык жүзү көрүнөт. Мурас бөлсө, байлык бөлсө, ата өлүп капыстан. Балалыктын жолу кошкон таптаза бийлик, байлык күтсө дагы башкача дос сыналган учур келет бир күнү. Кара болот кайгы салып каптаса, келет сөзсүз жолун карап күткөнгө, жашайт өңдө, жашайт коштоп түштөрдө. Чын сүйүүнүн бар экени билинет ортодогу кызыкчылык бүткөндө. Бирде күлүп, бирде ыйлап арманда, биз жашайбыз 6 күндүк жалганда. Адам кандай, момун кандай экендиги билинет жаратканын башка сыноо салганда. Эр токумдай, жерин кымбат билгенге, канча жан бар көрсөм деген ирмемге, мекен кандай экендигин билебиз, бөтөн элде, бөлөк жерде жүргөндө.